Кутмангүн, мен Урайымова Бактыгүл, мен сиздерге кичинекей видео көрсөтүп кетейин. Адамды кантип каттайм. Вот именно сиз Chrome'га киресиз, Google вот кирип, fabric.com жазасыз дагы личный кабинетиңизге киресиз. Эгер мен уже личный кабинетиме киргенмин, могу оң тарапта бир киши турат сөлөкөтү менен, ошону басасыз дагы. Андан кийин мондой оң тарабында 3 кишинин сөлөкөтү, сол тарабында 1 кишинин сөлөкөтү, плюс белгиси турат да. Именно ошону басасыз дагы, андан кийин адамыңызды каттай бересиз. Эгер мен адамымды өзүмдүн артыман каттайм дей турган болсоңуз, подряд кете бересиз, бул жерде өзгөртпөстөн номер консультанта. Эгер мен өзүмдүн консультантымдын артынан адам каттап берем дей турган болсоңуз, именно ошол консультантыңыздын логинин бул жакка жазасыз дагы, андан кийинки каттай турган адамыңыздын аты жөнүн толук жазасыз. Мен фамилиясын жаздым. Атын Мээрим. Вот. Сулаймановна. Дата 22 май. Вот как раз өзү бар экен, 1987 жылкы кыз экен. Женщина. И номер, телефон номер, кайсы тармакта жашайт? Кайсы жакта? Вот Россияда именно ал. И номерин жазабыз. 7-ни жазбайбыз, алдыда 7 даяр турат. Вот. Теперь толка кызыл жылдыз турат го, именно ошол жерлерди гана толтурабыз. Весь мир кайсы тарапта? Россия. Сургуттун Ханты кана, вот автономный округуна киребиз дагы, и Сургутту белгилейбиз. Вот Сургут. Выбирайтты басабыз дагы. Андан кийин дом. Мен просто бир цифраны жазып коем, но толук жазышыңыз керек сиз. И кодовое словага толка атын жазасыз, чтобы унутуп калбашыңыз үчүн. Сохранитте басасыз дагы. Сохранитти дагы бир сыйра текшерип чыгасыз. Бардыгы туура болдубу? Баарын текшерип чыгып, аты жөнүн жазасыз. Андан кийин сохранитти дагы бир жолу басасыз дагы, анан ал адамга код подтверждения барат. Ошону күтөсүз, могул жерге жазасыз, ал келген код подтвержденияны ушул жерге жазасыз дагы, анан сохранитти басып коесуз. Болду, сиз адам каттаган болосуз артыңыздан. Ушинтип адам каттайбыз.